Бүгін біз Балқыш шаарынын эр азаматтарына өксүн тапшырмасы менен ушу жол коопсуздугун, адам өмүрүн сактоо болтуруу максатында ушул акыркы жумада бизде мал жандыктары менен болгон учурда жол кырсыктары көп катталып атат. Ушул бүгүн ушул жол кырсыктарын алдын алуу максатында биз ички иштер башкармалыгы менен өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен биргеликте биз атайын рейдтерди уюштуруп, мына бүгүн шаардын аймагында чыктык. Биздиги караштуу ушу бүгүн азыр Көкмойнок бир айылында турабыз. Бүгүн азыркы сааттарга 9:30 карата малдар катталган жок, көрүнгөн жок. Бүгүн да түштө дагы күндүзгү да элдер менен кезүү иштерин уюштуруп, элге түшүндүрүү иштерин айтканбыз. Анан биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бардык ушу биздин шаар тургундарын, айылдын тургундарын дагы бардыгын ушу кайдыгер мамиле кылбастан, ушу өзүңүздөрдүн малыңыздарды ээн баш кылып, ээн кое берип койбостон, жолдун жээгине кароосуз калтырбастан ушуну карап алсаңыздар деп айтып кетмекчибиз. Бул рейд бүгүн түшүндүрүү иштери боюнча жүрүп атат. Эртеңки күнү ошол биз атайын ыкчам топтор менен биз ушу малдарды кармап, камап, атайын мыйзамдардын негизинде айып пулдар салуу боюнча дагы иштер жүргүзөбүз. Жарандарды чакырып кетет элем, өздөрүнө тийиштүү болгон малдарын жолдун жээгинен алысыраак жайларда кармоосун, башка жарандарга жаман кесепеттерин тийгизбеш үчүн эскертип кетет элем. Малдарыңыздарды карап, коопсуз жерлерге алып барып, бош жерде кармоосун. Жол кырсыгын алдын алуу максатында күнүнө атайын рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Мал менен болуп аткан жол кырсыктарын алдын алуу боюнча эл менен жолугуп ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми көпчүлүк болгондон кийин ушу биздин Ак Өлөң айылында 500ге жакын жылкы, дагы ошончо уй, анан 5000ге жакын кой баласы бар. Койлор менен уйлар эми күндү жайылып, кечинде үйгө камалып турган мал экен. А жылкы күнү түнү отурган мал болгондон түнкүсүн ошо жайытта болот, дагы ошо көлдүн жээгинде бир 8 гектарга жакын жайыты ошо тарапта болуп, жолдон ушу түнкүсүн ары бери өтүп, ошо машинеге урунган фактылар бизде болуп атат. Ошону малдын ээлерин чогултуп, түнкүсүн 3 киши болобу биригип, 4 киши болобу биригип, бир 10 күндө бирден учет кеткен, ошону жолдун жээгине жакындатып, ары көлдүн жээгине түнкүсүн ар жакта айдап, ошо алыбыздын кечиниши жолдун кырсыгын болтурганга аракет кылып атабыз.